Так, ана тас еткенден баштап баштайбыз. Аяққа қарап қоясыз, маған қарап қоясыз. Айырмасы жоқ. Так, жоқ, сейіттікі айтып кетсем бе? Баштадық, баштайық. Күлдірмесеңіз. Азыр баштайыз. Баштадық. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Сарысеп гезитинин YouTube каналынан берүүлөрүбүздү улантуудабыз. Азырча дагы эле нарындабыз. Кече Сейит Исаев менен ошо Нарын газетинин кызматкери менен маек курганбыз. Анын аяк жагы кичине жазылбай калыптыр. 11 мүнөтү. Видеого жазылбай калыптыр, бирок эмеси звугу бар да. Ошонун видеодо болгон маектер боюнча, маалыматтар боюнча сүрөттөрдү кое берип, ошо 11 мүнөтүн ошолор менен кошо көрсөңүздөр, ал дагы сонун пайдалуу болот. Кечке эле бизди карап отура бербей, ошондой казият кылып аткан имамдар менен, мектептер менен, окуучулар менен кылып аткан иштерин карап койсоңуздар, дагы сүрөт иретинде көрүп койсоңуздар сонун болот. Бүгүн болсо биздин бул жердеги медреседеги чакан көчмө студиябызга Казынын, Нарын областынын казынын жардамчысы, райондор боюнча куратор Эрик Молдокулов менен маек куруп отурабыз. Негизинен алдын ала сүйлөшүп алганыбыз боюнча Эрик мырза барып келип аткан 3 түрлүү негизги даават кылган, исламды жеткирген 3 формат бар экен. Ошонун баягы албетте биринчиси мечит менен медресе, экинчиси мектеп, үчүнчүсү түлөөлөр деп айтып калдыңыз. Ошо түлөөлөр деген нерсе, түлөөлөрдөн баштасак, кene бул мисалы формат өтө кызыктуу да. Түлөө дегенде илгери баягы түлөө дегенде биз майда түлөөлөр да бар болчу, мисалы сүннөткө отургузуу же тышоо кезиндеги баягы аталуу түлөөлөр бар болчу. Андан кийин 1-2 жолу ушундай укканбыз, жаанга же кургакчылыкка же жаан өтө көп жаап кеткенде жаан ушундай түлөөлөр уюштурат депчи. Мына сиз ошол түлөөлөрдү дагы өзгөчө белгилеп айтканыңыздан ошол жерде эмне ошончолук көп адамдар чогулуп атабы, ошондойлор тез кайталанып турабы? Кандай формат болуп калды азыр ушу динди жеткирүүнүн форматтарынан бирөө болгондо? Биринчиден саламатсыз деп дагы кайрылып кетмекпиз. Жалпы элге дагы бул сиз айткандай түлөө форматы дагы бир элдердин топтолгон жери болуп берип атат. Бул айрыкча ат баш өрөөнүндө адатка, салтка, жалпы эле Кыргызстан боюнча болушу мүмкүн, бирок мен эң көп каттаган жерим бул ат баш өрөөнү болот. Ат баш өрөөнүндө ошол жазга май айынан баштап, апрелдин аягы, майдын баштарынан баштап бул түлөө өткөрүү элибизде көндүм адат болуп кеткен. Жалпы эл кээ бир жерлерде уруу болуп топтолот экен, кээ бири көчө болуп топтолот экен. Бирок кээ бир айылдар ошол жалпы эл бир жерге топтолуп, курбандык ниетинде кан чыгарып, жамгыр түлөөсүн кылып, Кудай Таалага жамгыр тилеп, ошол берекелүү жамгырларды бере көр деген нерседе элибиз аткарып келатат. Эми муну динистен карай турган болсок, Азирети Умардын доорунда пайгамбарыбыздын эң жакын сахабаларынын бири Азирети Умар халифа болуп турганда, ошол доордо каатчылык болуп, кургакчылык болгондо Азирети Умар элди топтоп, Талаа шаардын чекесине чыгып, анан ошол жерден дуа кылган экен. Ал дуасында да: "О Аллахым, пайгамбарыбыздын агасы Аббастын колу менен сурап атабыз, бизге берекелүү жамгырларыңды жаадыр" деп Кудай Таалага жалбарып жалынгандыгы. Бул баягы түлөөнүн, жамгыр түлөөсү кылуунун шариатка бир терс келген адаттары жок. Анан бул жерлерде эл көп чогуу болгондуктан ал жерге баягы жалпы апалар дагы, эжелер дагы, эркектер дагы, балдар да келгендиктен айрыкча өтө кызуу маанайда өтүп, жакшы барып сөздөр сүйлөнүп, динибиз жөнүндө айтылып, ыйман жөнүндө айтылып, элдерди ыйманга чакырууда эң буга чейинки методикалар бул жаназага келгенде эле айтылып калган. Мечитте айтайын десең да, мечитке бир 10дон ашпаган киши келет, ал да эркектер болгон. Анан аялдар жаназага аял эркек топтолгон жер жаназалар эле болуп калган, дин айтыла турган, өлгөн жерлер, жамандык чыккан жерлерде эле айтылып калган. Нике тойлорунда деле бар, бир бөлмөнүн ичинде эле чогулуп турат. Нике бөлмөлөрүндө деле ал кыска форматта айтылып калат. 10 киши, 5 киши катышат, болду. Андан сырткары көпчүлүк элдер менен мындай баарлашуу болбой келет да, динибиздин асылдыгы, динибиздин барктуулугу айтылбай келген учурлар бар.
Анан бул түлөө айрыкча дин жеткирүүгө жакшы бир жыйынтыгында чыгарып атат. Ошол жерден бири бир угуп таасирленет экен, бири 1000 угуп таасирленет экен. Анан кээ бир учурларда таасирленип, намазына келип, ыйманына келип, динин таанып ата бабабыз таштап кеткен салттуу ислам нерсе го ошону карманып калган жарандарыбыз да жок эмес. Жыйынтыгы жакшы. Азыр мисал ошо түлөө дегенде жалпы эл чогулат, көпчүлүк чогулуп атат. Кээ бир жерлерде мисалы азыр ушул жумада түн болуп атат да, Кыргызстандын бир жеринде, Кыргызстандын бир жеринде бул ал жердикке атайын айтылган сөз эмес, бирок Кыргызстандын көп жеринде да ушундай нерселер болуп атат да. Атасынын элесине арнап же болбосо сүннөт тойго 3 машина мисалы алтын эмелерди, кемер угурларды, андан кийин анан ушундай 100 000, 50 000 деген сомдорду эметип, ушундай миллиондогон сомдор кеткен. Балким бул туурадыр, мен айта албайм да, бул туура же туура эмес депчи. Анткени дин баягы кеңири карайт экен көп маселелергечи. Ошондой нерселерге өтүп атканы тойлор, түлөө бери тойлору кийин ошондой өтүп кетип, кийин баягы дин аркада калып калып эле, болсо биздин каада салт аркада калып калып эле адамдын мактанычы, өзүн көрсөтүүсү алдыга чыгып кетет деп коркпойсуздарбы ошо? Чындыгында биз ошол түлөөлөрдү дагы эскертип атабыз. Мисалы үчүн кээ бир айылдарга барганда курбан айт негизги курбандык чалуу важип эмеспи? Шариятыбызда курбан айтта курбандык ар бир байлыгы нисапка жеткен, өлчөмгө жеткен адамга сөзсүз түрдө бир курбандык чалыш важип болуп эсептелет. Бирок айылдарда түлөөдө союлган мал чалып курбандык союлбайт экен да. Анан биз эскертип атабыз ошол жерде биринчи шарият өйдө турат. Курбандык чалуу важип болуп эсептелет. Бул жерде жамгыр түлөөсүндө сөзсүз түрдө эле кан чыгарып, анан ар бир милдеттүү түрдө союп анан түлөө кылыш керек деген маселе жок. Кудайдан чын ыхлас менен, чын ниет менен таза келип, пайгамбарыбыз таза ооз менен дуа кылгыла деп ошол ушак айыңдан жалгандан сыртка болуп, баягы ичкен жегенибизге арам нерселерге көңүл буруп, ичкен жеген нерсебизди тазалап келип анан Кудай Тааладан жалбарып дуа кылсак, бул да кабыл болот. Бирок элибизде ушул адатка айланып баратканда өкүнүчтүү да. Важип парз милдеттерден, милдеттүү нерселер эмес, кошумча нерселерди алдыга коюп, биринчи орунга коюп алаткан биз түлөөлөрдү да эскертип атабыз. Сиздер бул жердилерде 30-ту союп, 40-ту союп, өзүңүздөр жеп алгычакты, муну дагы кайрымдуулук иретинде бергиле деп. Мисалы үчүн жатак мектеп интернаттарга кайрымдуулук иретинде бердиртип атабыз, карылар үйүнө бердиртип атабыз. Ошол учурда диний окуу жай медреселерге дагы бердиртип атабыз. Жетет эми 30 койду бир айыл жегиз, жебей бир 2-3-өөнү жесеңиздер да калгандарын кайрымдуулук иретинде кылып туруп анан дуа кылса кабыл болот. Садака иретинде кетирип. Жана берүүнүн башында айтпадыңызбы, сиз муктаждыктан кылган дуа болуп атат да, бул баягы Аббас радиаллаху анху кону менен Умар халифа ошондой дуа кылып атат да, колун көтөрүп туруп. Бул жерде биздики кыргыздардыкы кандай, мындай жалпысынан жыл жакшы болсун деген нерсеби же? Жалпысынан жаздан аман чыктык, баягы жыл жакшы болсун, эми жылыбыз жакшы болсун деп алдын ала кылып анан баягы шариятыбызда милдет болгон, анан өзүбүз Кудай Таала тараптан милдет болгон, анан өзүбүз милдет кылып алган бар эмеспи? Назыр деп коет бул нерсени, анан ошол элибиз муну назыр катары көрүп баштаптыр да. Мен ошол жамгыр Кудай Таалага берекелүү жамгыр жаадырыш үчүн мен бир кой курбандык чалайын деп өзүбүз назыр кылып, анан ошол иш-чараларды өткөрүшөт экен да. Бул милдет эмес. Муну айткан нерсем бир жолу ушундай бир окуяны мындай карап, 2-3 күндө ошонун түлөөдө кылынган дуа ишке ашканын бир байкагам да. Чүйдүн ылдый жактарында, эмен Бишкектин ылдый жагында, Кыргызстандын түрдүү жеринен, Нарындан дагы, Оштон дагы, Жалал Абадтан дагы, Баткенден дагы көп киши көчүп барып, жаңы коныш конуптур да. Ошол жерден анан арык маселелери, суу маселелери тартышыр экен, ылдый жак жок болуп атат, тоодан алыска. Анан ошол жерде биз тааныган эле бир аябай таква, жакшы киши, молдо, имамдыкта кылып жүргөн адам телевизордон барып тартышканда ушундай Кудай Тааладан жөн жаан сураган жок да, ак жаан сурап, ак жаан деген баягы агысып кетпейт да. Тегиз анакы атайыма себелеген сыяктуу. Ошол дуа кылганда, дуа кылышты элдер чогулуп, ошондой баягы ак жаан сурап. Бир күн өтпөй ошондой жаан бир 2 күндөй токтобой жаады да, Бишкекке кошо жаады да. Бишкек дагы мындай бир кулбунуп алды десек болот да, ошонун аркасы мененчи. Демек бул баягы
муктаждыктан пайда болгон дуба болбогондуктан мунун натыйжасы деле мындай анча белгисиз болуп калат экен да. Баягы адат болуп кой алдын ала дуба кылып Кудайдын Тааладан суранып коелу дегендиктен бул ошол алдын ала жыйынтыгын көп белгисиз байкабай кала берет да. Негизи дин жеткирүүнүн жакшы бир форматына Бул айлаган дин экен. жеткирүүнүн жакшы бир форматы. Ошол жерде жаштар да топтолот, 3 катмар топтолот. Ал жерде жаштар, андан кийин аялдар, эжелер, андан кийин эркек улуу топтолуп атат. Баардыгы бир жерде. Анан ал жерде атайын уюшулуп, колонкалар коюлуп, динибиздин асылдыгы, пайгамбарыбыздын жашоо таржымалы жөнүндө айтылып, анан дуа кылуунун шарттары, кантип дуа кылыш керек. Биз жөн эле отуруп, о Кудай, бассак турсак Кудайдан тиленип атам деп атабыз, бирок бассак турсак тиленген дуа кабыл болобу же кайсыл дуа кабыл болот деген дуанын шарттары бар да. Дарат алып, сажда кылып, анан кыбланы карап деген сыяктуу жакшы дуаларды. Жалпылай жамгыр эле эмес, жалпылай балага кандай дуа кылыш керек, кызыбызга кандай дуа кылыш керек, өзүбүзгө кандай байлыктын келиши үчүн кандай дуаларды кылыш керек. Бул форматтарды эл журтка жеткирүүдө аябай жакшы. Андан кийин аркасынан кээ бир айылдарыбызда баягындай эми казан союлуп ошол жерден курбандыктарын баягы жамгырга дубасын алып келген баягы курбандыктарын ошол жерде чалышат да, чыгарышат. Анан ал казанга түшүп, союлуп казанга түшүп, эт бышып, кычакты элдер бош отуруп калбай, кээ бир спортчу иш-чаралар жаштардын арасында футбол, волейбол, ушул сыяктуу жакшы спорттук иш-чаралар да уюшулат. Элдин азыр мындайча айтканда элибиз көп учурда эле мындай өзү менен өзү мындай жалпы карай турган болсок мындай күлгөн киши жок, кабагын бүркөп эле мына кантип акча табыш керек, кантип бала алыш керек, тияка тартып, бияка тартып жеткире албай аткан учурда анан элдин да азыр көңүлүн көтөрө турган заман болуп атат. Депрессиясы бар адамдардын ичинде. Ошол депрессиясы бири менен сүйлөшпөй деле калып, телефон чукулап, телефон чукулашып эле отурушат. Анан ошол бир көңүл көтөрүү жагынан да мындай элибиз баягы пайгамбарыбыздын айткан сөзү бар эмеспи? Маал менен жүрөгүңөрдү эс алдырып турууга деген. Ошол иш-чараны биз кандай эс алууну да элге көрсөтүшүбүз керек экен да. Адал чөйрөдө эс алуу жетиштүү адамга дейт го мусулман. Ошол адал чөйрөдө дагы эс алууну элибизге үйрөтүп көрсөтүшүбүз керек экен биз. Мындай кандайдыр бир адамга кошумча спирттик же баңгилик бир кошумча нерсенин кереги жок. Адам ансыз деле эс алат, жыргайт, куунайт, көңүлү ачылат. Адал чөйрөдө эс алса да жакшы нерселерге толот. Ошону аны бул сөзсүз түрдө диний лидер адамдар көрсөтүп жол жобосун көрсөтпөсөк элибизгечи эс алабыз деп элем. Мисалы үчүн арамга малынып аткан учурлар бар да. Мындай да эс алса болот деп эс алдырып койсо болот. Кийинки ошо мен ойлойм да, андан кийинки баягы анча көп элди чогултар дагы мындай мечит медресеге караганда көбүрөөк адам чогулган жер бул мектеп болуш керек. Мектепке мисалы адам киргенге баягы 70 жыл атеисттик бир маалыматтарды алып калган адам киргенден чочубайт болуш керек мектепке. Ошо мектеп форматынын кандай бир өзгөчөлүктөрү бар, кимдер келет, кандай бир таасири бар болушу мүмкүн? Мектеп менен иштешүүдө дагы ошол динибиздин асылдуулугун, баалуулугун, ыймандуулукту көрсөтүш үчүн, ал жерге жеткириш үчүн да өтө чоң мектеп биздин мектебибизде чоң роль ойнойт. Ал жерде эң мындай жаштардын эң көп катмары мектепте. Болочок жетилип келаткан балдар баягы арыгын туура казып, түз касып, шарага тургандай кылып тазалап койсок, жаштардын ногун алар сөзсүз түрдө албетте алдыга кетет деп ишенимдебиз. Анан мектептерде да мындайча айтканда нарын облусунун казыяты мындай салмактуу орун ээлеп калды. Сөзсүз түрдө мектептерде жыйын учурларда казыятты кошолу, казыятты чакыралы деп биз менен аябай биргеликте иштешүүгө ынтызар башка райондук молдолор, айылдык молдолор да ошого катышып чакырышат атайын. Чакырышып, анан көбүнчө борбордон чакырганга аракет кылышат. Келип берсиңер. Анан имамдар менен биргеликте ошол жерлерге, мектептерге барып, анан ал жерде кимдер ата-энелердин жыйналышы болгондо, андан мектеп окуучулар менен өзүнчө жыйналыш, андан кийин мугалимдер менен өзүнчө пикир алмашуу, тажрыйба алмашуу максатында дагы. Форматтардын ичинде башка да форматтар колдонуп кетет. Тегерек усулдарды биз момундай методиканы колдонуп атабыз медреседе. Бул методду бул мектепте да колдонсо болот деген сыяктуу алар менен пикир алмашып, алар да сиздерге бир нерсе айтат. Бизге дагы айтат. Аларды биз экскурсия кылдырып, биздин медресенин окутуп аткан балдарыбызды көрсөтүп атабыз. Бизде мындай балдар тарбияланып атат.
алар алып барат, бизде мындай балдар тарбиялана алат, алар келип биздин балдарга окуу жөнүндө жакшы семинарларды, лекцияларды өтүп берет. Биз да барып алардын окуучуларына бир сырттан айтылган сөз албетте таасирлүү болот. Эми ичинде күндө көрүп жүргөн адамдын айтканы дагы балким кандайдыр бир деңгээлде 30-40% таасир болсо, сырттан келип айтса бир 90% чейин таасирлүү болгондугун көрүп жүрөбүз. Анан мектептер менен аябай байма-бай иштешип, тыгыз иштешкенибиз бул дагы президентибиз, мурунку президент Алмазбек Шыршеновичтин ыйман жана маданият жылы деген жылды белгилегендиктен өтө тыгыз иштешүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүп берди. Мамлекеттик мекемелерге ошондой эме берилди да. Ошондой берилди да. Багыттамалар берилген. Аблоно, Гароно районулар сөзсүз түрдө биз менен иштешели деп туруп, баягындай каттарды, анан мектептерге кирүүгө уруксаттарды, кагаздарын жазып берди. Биз кайсы мектепке барып, мына районунун буйругу десек эле келгиле деп балдар топ. Быйыл эмне бул жыл бүтүп калгандан кийин Бул жыл жок, быйыл мамлекеттик мекемелер буга канча кош көңүл болуп калышабы же кандай? Кош көңүл эмес, бул быйыл аймактарды өнүктүрүү жылы деген дагы бул. Кайра эле ошол. Кайра эле ошол, кайра өнүктүрүү. Адамдын ички руханий жагында өнүктүрүп, сыртыбыз өнүккөнү менен ичибиз өнүкпөсө да бул болбойт. Мамлекет экономикалык жактан өнүктүрүүгө чоң салымын кошуп аткан болсо, биз ошол мамлекетти өнүктүргөн нерсенин, материалдык жагынан өнүктүргөн нерсесин баркына жете турган нерсенин руханий жагын биз өнүктүрүп башыбыз керек да. Ой, бул деген мамлекеттин акчасы кетти, элдин акчасы кетти деген сезимдер, ал ички сезимдер да. Анын биз дагы кайра быйыл мектептер менен дагы байма-бай тыгыз иштешүү башталды. Демек быйылкы жыл керек болсо мурунку жылдын эмесин дагы темаларын кошо камтып кеткен кеңири бир тема алынган экен да быйылкы жылда да. Ооба, быйылкы жылда дагы аябай сонун болду. Жаңы президенттер жакшы. Жакшы. Кеңири бир эме алып. Бизге өтө ыңгайлуу, бул да дин жеткирүүдө өтө ыңгайлуу. Ыйман дегенде, дин дегенде эле мектептерге барганда коркуп, Аймактарды өнүктүрүү. намаз окутуп салат го, койкуй даарат алдырып, куңган көтөртүп башташпасын булар дейт. Жок, негизи барганда эң биринчи Куранын аяттарында да икра, окуу деген аят түшкөн да пайгамбарыбызга. Окуу деп бул билимге үндөгөн. Андан кийин пайгамбарыбыздын айткан сөзү бар. Бул билим алуу мусулман эркек аялга бирдей парз деген. Андан сырткары дагы билимди Кытайдан болсо да изде деген билимге шыктандырган өтө көп хадистер бар пайгамбарыбыздын. Анан бул багытта барып биз балдарга билим жөнүндө, китеп окуу боюнча багыттарды берип, мисалы, сөзсүз эле биз динибиздеги нерселерди сахабалардын, тиги араб сахабалар эми арабтардын мисалын бере бербестен өзүбүздө жашап өткөн Арстанбек Буйлашулу, Нурмолдо, Туяк Акын, Тоголок Молдо деген сыяктуу чоң бабаларыбыздын өмүр баяндарын, Чыңгыз Айтматовдун атабыздын чыгармаларынын ичиндеги укмуштуудай жазылган нерселерди, Эсенкулу Ибраевдин айткан нерселерин биз балдарга айта келгенде алар таң калдык да, ушундай нерсе да бар экен депчи. Мугалимдер кээ бир учурда чын эле биз окуйбуз, окутабыз, бирок наркы ички философиялык маанисине биз көңүл буруп аптырбыз деген учурлар бар экен да. Формалдуу эми ушул жерде ушундан нары 3-чү форматыбызга киргенге сонун мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Анткени мына адамзаттын тарыхын окусаңыз, 18-кылымдын аягына чейин, мисалы христиан дүйнөсүндө деле, ислам дүйнөсүнүн 20-кылымдын башына чейин, 1-чи жарымына чейин негизги билимдүү таймак бул диндин адамдары болгон экен да. Кийин баягы атеисттик толкун болгондо, бул христиан дүйнөсүнүн баягы динге болгон мындай динди туура эмес көрсөтүүсүнөн биздин эле мисалы азыр кезде динди туура эмес көрсөтүп алган мусулмандар да бар болуп атпайбызбы. Ошондуктан баягы ошондой эмеге каршы бир реакция бергендиктен динди бир илим менен диний илим менен табигый жана баягы технологиялык илимдерди бөлүп салган экен да. Ага чейин 18-кылымга чейин, 20-кылымдын башына чейин ислам дүйнөсүндө, 18-кылымга чейин христиан дүйнөсүндө ошол илимдин баары эле бирге келген экен да. Эми ошол кириш сөз менен айткым келген нерсе, бергим келип аткан суроо, азыркы кезде мечиттер, мисалы, мен билем Бишкекте коом менен аралашууда жанакындай баягы салттуу форматтар эле иштелип калган. Анан баягы жазга жууп андай ишембиликтерди өткөзүп атат, муфтияттын демилгеси менен бүт казияттар, эмелер, имам хатибияттарчы. Ошондон сырткары мындай көп нерсе көрбөй атабыз да. Бул Нарын казыятында бирок байкалып атат да, кадимкидей кечээ мен 2-3 күндөн бери буякта жүрүп атам. Түрдүү адамдар кирип атат, келип атышат, мектептин мугалимдери, эмелер, мисалы, милициялар менен чогуу баягы тасмаларды тарткан учурлар бар экен, мисалы, алардын
жардамы менен, чогуу деп айтпайлы, жардамы менен ушул жакшы тасмаларды алардын бардын кеңешти, консультациялык бир кеңештерин алып ушундай баягы эмелер тартылып аткан экен да. Анан пайгамбарыбыздын убагында деле мечит бул эме бир гана намаз окуучу, ибадат кылуучу жай болгон эмес да. Чын айтканда бүт мамлекеттик маселелердин баары каралган, баардык баягы адамдарга, муктаждарга жардам берилген. Мен мисалы барганда, ажылыкка барган кезимде 2000-жылдары ошо пайгамбарыбыздын саллаллаху мечитинде эртең менен эрте келип ошо түрдүү окуу жайлардан келип анан Куран жатташат экен да, кичинекей балдар. Мына чоң мечит да, аябай чоң мечит болгондуктан ар кайсы чейин отуруп алса, бири-бирине үнү кылбайт экен, анан отуруп алышып Куран жатташат экен эртең менен баягы багымдаттан кийин. Андан кийин студенттер келип, баягы белгилүү аалымдар, аларды мисалы башка күнү, башка убакта таппайт да, бошомайсың. Эртең менен эрте ошо багымдаттан кийин анан ошо отуруп алышып, ага мындай атайын бир мындай отургуч бар экен да, жаштан бийигирээк болгон отургуч, ошо отуруп алып анан ар бири суроо берип, ошол суроолоруна жооп берип атканын көрдүм да. Эми ошо нарында мечит жана медресе дегенде ошо сыртка кандай ачылуу, кандай жолдор менен ачылып атат, эл менен аралашуу, элге жетүү жагынан. Элге жетүү жагынан бул айрыкча биздин мечиттер буга чейин нарындын катаал шарты бар, суук. Буга чейинки абалдарда акыркы 5 жылга чейин мечиттер, шаар ичиндеги мечиттер өтө абал оор болгон чынында. Ошол эле даараткана маселеси, ошол эле жылуулук маселеси. Акыркы 5 жылдан бери мунун баары жөнгө салынып, бул баягы материалдык проблемалар чечилип, бүтүндөй шаар ичиндеги мечиттерибиз өтө ыңгайлуу шарттар түзүлүп берилди жамааттарга. Дааратканасы, 24 саат ысык суу, муздак суусу, андай мечиттердин ичиндеги жылуулук баардыгы чечилип, сонун азыр мечиттердеги жамааттын көбөйгөнү, ал мечиттерде көбөйгөн жамааттын ичинде дагы эң басымдуу бөлүгү жаштардын келип аткандыгы кубандырат да. Бир убакытта ушундай жаштар тескери багытка кетип аткан болсо, бүгүнкү күндө алар мечитти тандап, мечит жолун тандап, эртелеп баягы туура жолду багыт алып аткандыгы өтө кубандыра турган нерсе. Эми биз ошол жаштарга туура багыт берип баштадык. Ашача фанатизмге кирип кетпеген, ашача тиги Кайдыгер болуп калбаган. Кайдыгер болуп калбаган. Кайдыгер болуп эле жөнүнө намаз окуп коюп эле өзүнө да пайдасы жок, коомго да пайдасы жок, үй бүлөсүнө да пайдасы жок болгон бирөө чыкпаш керек да. Мен Кудай болом, Кудай мага жетет деп элечи өзүн да карабайт, үй бүлөсүн да карабайт. Жок. Динибизде бул ортолукту карман көбүнчө динибиз буйрат. Куран Каримде 115 жерде дүйнө деген сөз келе турган болсо, 115 жерде ахирет деген сөз келген да. Динибизге туура багытта дүйнө деп жүрүп, ахиретиңди унутпа, ахирет деп жүрүп, дүйнөңдү унутпа деген нерсе менен биз баягы ыйманын карманып жашаганды үйрөтүшүбүз керек, жол жоболорду биз көрсөтө алышыбыз керек. Ал үчүн ошол мечиттин ичиндеги имамдарыбыз өтө күчтүү болуш керек. Билим тармагынан, адеп ахлакчылык тармагынан бүт бардык тараптан төгүрөтүп келген имамдарыбыз болуш керек да, сөзсүз түрдөчү. Буюрса ал нерселер да жөнгө салынып келатат, буюрса жакшы. Ошолор гана жол көрсөтө алат. Бүгүн үйрөткөнгө, үлгү болгон асыл заманда жашап атабыз деп. Коомубуз үйрөткөнгө эмес, үлгү болгон адамдарга көбүрөөк муктаж дейт. Анысынан ошол жаштарыбызга, мечитке келип аткан жаштарыбызга биз үлгү болуп багыт бергендүү аябай туура жолго коюп алсак, жаштарыбыз экстремизм, терроризм деген нерселерден биз ошондо арылабыз да, балелерденчи. Ишенебиз, бул жаштарыбыз экстремизм, терроризмге кирип кетпейт. Бул жаштар жолун билет, ата-бабалары карманып келген жолду билет. Ханафи мазхабына бекемдеп туруп, ишене алгыдай деңгээлде биз аларды тарбиялап өстүрсөк, өзүбүз да көңүлүбүз тынч болот. Буюрса ал багытта алгылыктуу иштер болот. Мечитте айрыкча эң көп келген бул жума күндөрү. Бизде жума күндөрү мечиттер бир убакыттарда мечиттин ичи толбогон болсо, азыр сыртта кошумча наистер салынып, кыштын кыран-чилдесине да карабай ошол сыртка чейин бүтүндөй мечит. Шаарда 6 мечитте жума окулса, 6 мечитте тең сыртка чейин чыгып кетет. Шаар ичинде анан ал жерде буюрса атайын муфтияттын белгилеп берген жума хутбалары бар. Ошол хутбаларда темалар өтө мындай элибизге жагымдуу, жакшы, жетерлик хутбалар. Анын ичинде ошол темага ылайык хутба даярдалып, жандуу хутбалар өтүлүш керек да, мечитте мындай. Окуп койгон эмес, бир рамканын ичинен чыккан эмес, ошол теманын алкагында бир жандуу элди ойгото турган хутбалар өтөсө, элибиз алыс кетпейт экен. Баары бир асылдар асылына кайтат дейт го. Асылдыгы дагы деле элибизде өчө элек. Канчалык 70 жыл атеизмдин ордунда жашаган менен элибизде өчө элек. Бир дагы жерден уккан жокпуз.
токтоткулачы каяктагын айтпай деген сөздү бир да жерде уткан жокпуз. Жакшы нерселер айтылып атат деген нерселер. Эрик мырза, рахмат. Ушу убактыңызды бөлүп келгениңизге. Мен кечээ мисалы байкадым да убактыңыздарды. 40 имам келип 10 күнгө келишиптир. Бул жерде ошондой убактыңыз чарчап турганда да убакыт бөлүп келгениңизге чоң рахмат. Андан кийин ошол жерде да имамдар менен дагы чай ичип барганда айтылды да, баягы казыят райондук деңгээлге да ушундай иштерди ачыш керек. Райондук деңгээлге ашса, андан ары айылга бул баягы тарап өзү тарап кетчүдө экен да. Ошондой иштериңиздерге ийгилик каалайбыз. Өнө бересиздер. Биз болсо ушул биздин берүүлөрдү колуңуздан келишинче YouTube'дан кирип туруп, WhatsApp'тан, Facebook'тан бөлүшүңүзгө суранабыз. Мисалы динде жашап жаткан адамдар көбүн элестетет экенбиз да, биз уйкуну келтирткен эле бир темаларды кайра кайталап айтып атышат деп. Ошондой бир кайдыгерлик мамиле кылып койт экенбиз да. Бирок чынын айтканда мечитке келе элек баягы мусулмандарыбыз көп мулдукелердин сөздөрүн, мындай сонун иштер, коом менен аралашуу иштери болуп атканын угар эки адамдар көп да. Ошолор менен бөлүшүп койсоңуздар, бизге ошондой жардамыңыздар эле жетиштүү болот. Алла ыраазы болсун. Ошо менен бүттүк.